Саламатсызбы? Азаттыктын угарманы жана көрөрманы кезек Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинде. Эксклюзив маектин бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократиялык партиянын мүчөсү Рыскелди Момбеков. Ал эми Момбеков мырза менен Бурулкан Сарыкулова жана Бакыт Асанов маектешебиз. Рыскелди мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Албетте сизди социал-демократтар партиясынын күжүрмөн депутаты катары биз билебиз. Ошондуктан биринчи суроол ушуга байланыштуу болуп атат. Социал-демократтар партиясы азыр штабта экиге бөлүнүп тургандыгы коомчулукка айкын эле болуп калды окшойт. Мамилелерден, маанайдан, ар бир кайсы бир саясий окуяларга реакциялардан деле байкалып атат да. Сиз азыр өзүңүз ким тараптасыз? Мисалы, экиге бөлүндү дегенди мен айтайын деп атканым, Жээнбековчул саясатчылар, анан Атамбаевчыл саясатчылар болуп атат да. Сиз кайсы командадасыз ошол күнү? Эми партия экиге бөлүнүп кетти деп айтышка азыр негиз да жок. Бирок ошондой аракеттер көрүлүп жаткан менин деле кабарым бар. Азыр эми чын айтканда кыйын мезгилди баштан өткөрүп атат Кыргызстан социал-демократтар партиясы. Мен өзүмө деле кыйын экен. Анткени бир сөздү айтып койсоң, бул жакшы экен, Жээнбековдун кишиси экен дейт. Жок, бир дагы сөздү башкача кылып айтып койсоң, бул Атамбаевдин кишиси экен дейт. Мындай эле көрүнүп турат да, баягы өткөн бийликке мактасаң, же болбосо өткөн бийликтин бир алгылыктуу иштерин айтсаң, бул Атамбаевдин адвокаты дейт. Анан бүгүнкү кишилерди мактасаң, коррупцияга каршы бирдикти мактасаң, бул Сооронбай Жээнбековдун кишиси Атамбаевди саткан киши экен дейт. Эми эл ушундай кабыл алып атат да. Ушул бөлүнүүнүн белгиси да, туурабы? Туура. Бул эми бөлүнүүнүн белгиси жаратып аткан ошол журналисттер менен эле ошол суроону берген жанагы тролл жазгандар эле. А так негизи партия Майгүл Сүткөл бардык позицияларда биз бирбиз деп айта аласызбы? Бардык депутаттар ошол фракцияда. Фракция менен партия. Анткени мындай уставта же болбосо партия экиге бөлүндү деп юридикалык не жок, бирок мындай чын-чынында партияда мындай бөлүнүп жарылуу бул былтыр эле башталган. Былтыр эле башталган, ошо съездден кийин эле, акыркы съездден кийин билинип калган. Ошол эле Алмазбек Шаршенович өзү фракция депутаттарын чакырганда кимдер барды, кимдер барган жок. Андан кийинки съездге кимдер барды, кимдер барган жок. Андан кийинки саясий кеңештин мен мүчөсү эмесмин. Ошол саясий кеңештин отурумуна дагы жарымысы барбай жатканы бул ошо бөлүнүүдөн кабар берет. Бирок ошол учурда мына бөлүнүүнүн дагы бир айныксыз мисалы катары Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракция менен социал-демократиялык партиянын борбордук штабынын мамилеси тууралуу. Маселен, борбордук штаб акыркы эле камоолорго байланыштуу болобу, башка маселелерге байланыштуу бир катар билдирүүлөр таратты. Ал эми фракциянын бул боюнча позициясы таптакыр башка экендиги мындай айдан ачык эле көрүнүп калгандай болду да. Анан бүгүн ошол партиянын лидери, экс-президент Атамбаевдин фракцияга таасири канчалык? Таасири мындай да, эми экс-президент Алмазбек Шаршенович акыркы камоолорго өзүнүн пикирин билдирди. Бирок фракция пикирин билдирген жок. Фракциянын депутаттарынан айрым гана депутаттар айтпаса, мисалы мен деле айтып чыктым, башка депутаттар айтып чыкты, пикирлерин билдирди. А бирок фракциянын мындай көпчүлүк депутаттар Алмазбек Шаршеновичтин таламын талашкан жок. Аны жалгызсыратып калтырып койду. Фракция мындайча айтканда Атамбаевга мындай баш ийбей калды. Политсовет менен фракциянын ортосунда ажырым кетти. Фракция биринчи баш көтөрсө болмок эле, фракция баш көтөрбөгөндөн кийин аргасыз Алмазбек Шаршенович өзү жооп бергенге мажбур болуп жатат дегендер айтылып атпайбы? Эми анын фракциянын өзүнүн лидери бар. Анын ал маселени күн тартибине киргизеби, киргизбейби, ал башка маселе. А бирок фракциянын депутаттары калыстык пикирин кармаса болот болчу. Кайсы бир нерселерди ачык эле айтса болот болчу. Эл деле көрүп турат да. Чындык деле пикиринен жерди чынчылан байланып калбайт да. Ал жагынан караганда, мисалы, Алмазбек Шаршенович деле өзү партиянын лидери катары фракциянын депутаттары менен бул маселени же бул темалар боюнча бир сүйлөшөйүк деп чакырган жок. Бир жолу чакырды, ошол эң башында жанагы саясий партияга кайта башына келгенде чакырды. Ошондо депутаттардын жарымысы баргандан кийин ал кишинин бир аз
ишеними менен Жок, кетип эмне окшойт да. үчүн азыр эми ар бириңиздер өзүңөрчө личностьсиңар, саясатчысыңар, атыңар бар ар бириңердин. Эмне үчүн фракциянын ошондой бир арабек абалда туруп атат? Эмне үчүн кандайдыр бир жактуу бир бүтүн чечимге келе алышпайт? Буга ушул эки саясатчыдан эле көз карандуу болуп атабы? Эмне үчүн? Эми бардыгы өзгөчө эле позицияларды айта бирден албайсызбы? турат да. Мурдагы президент менен азыркы президенттин мамилеси кандай болот мындан ары? Алар элдешкенге барабы барбайбы? Же ушул бойдон булар акырына чейин калабы деп ушундай суроонун тегеренине чыга албай жатат да биздин депутаттарчы. Кеп анда эмес болчу да. Мамлекеттик кызыкчылык Жок, деген бар мамлекет да. Ал эки дос мүмкүн эрегишип атабы, мүмкүн бири-бирине болгон тааныштар барбы? Бирок кеп анда эмес да. Сен фракциянын СДПКнын депутатсың. Сен өзүңүн калыс пикириң бар. Ошо калыс пикириңди карманып туруп айтып беришиң керек болчу да. Эмне үчүн айтпай атат? Сиз ошо Эми ал башка депутат. Мен маселени өзүм айтып берем. Мен эч кимден коркпойм, тайманбайм, анткени өзүмдүн пикиримди билдиришим керек болчу. Ал башка депутаттарга, ал башка кеп. Алар эмне үчүн коркуп, алар да ойлоп атат да, ошо бүгүн бул жакка бир беттин өпсөм, бир беттин калат дегенде, бүгүн бияка тарсам, эртең тияктан таяк жейм, бүгүн бияка тарсам, бүрсү күнү партиядан тышкырам дегенде, немеде калып калышып эле ачыкка чыга албай атат. Жеке өзүн коргош үчүн гана Көрпенделиктин немесинен чыга албай атат. Эми булардын деңгээли ошол. Макул, андай болгондо сизге дагы бир суроо да, ушул эле кезде сизди мисалы үчүн Атамбаевге азыр ооду Мубеков деген сөздөр айтылып атат. Баары саясатчы эки жакка тең карап тура албайт, баары бир жак тандашыңыз керек болот, туурабы? Анан мисалы ошол Атамбаев өзүнө тартты, гезитине бир колдоо көрсөттү деп айтып атышат да. Сиз чын эле ушундай кептерге макулсузбу? Бышыктай аласызбы? Акчалай колдоо көрсөтүү менен Мумбековду өз тарабына тартып алды. Карандай калып, мына кутту Кудайдын астына айта алам, Атамбаев жакка ооду депчи. Мен эч жакка ооган адам эмес. Мүмкүн Атамбаев мен жакка ооган чыгар. Мүмкүн Сооронбай Шарипович мен жакка ооган чыгар. Бирок мен алар жакка бирине ооган киши эмесмин. Алардын ооп кетиши мүмкүн. Бирок мен өзүмдүн саясаттагы жолум бар, ошол өзүмдүн жолумда карман жүрөм. Анан бул маселени жазында көтөрүлгөн. Мен билгенде жазында көтөрүлүп, Рыскелди Бомбеков деген эми кайта Атамбаев каттап кетиптир деген сөздөрдү мен эми өзүм Facebook, Instagram жана эмне колдонбойм. Анан ошол жакта жазып атыптыр дейт да, акча алыптыр депчи. Кудайга шүгүр, мен бирөөдөн же болбосо акча сурап же ошонун камчысын чабып келген эмесмин, чаппайм дагы. Анан гезит жөнүндө ушул мени көп саясатка байланыштырышат да, Фабула гезити бир кайсы бир нерсени жазып койсо эле бүттү, бул тиякта кырап кетиптир, бул будан акча алган окшойт депчи. Эми Фабула гезитине мен кеткениме 10 жылга жетпесе 8 жыл болуп калды. Мен гезитти окубайм дагы. Окуйм дагы. Эми тиешем жок болгондо кандай? Ал башында мен негиздегенмин. Андан кийин мен кеткенден ошол жерден жаамат бар, ошого чыдап кеткенмин. Анан ошол жаамат иштейт. Анан эмне кылып иш алып баратат, кандай кылып карап жатат, таап атат, мен такыр кийлигишпейм. Юридикалык сизге байланышы барбы? Мага эч кандай юридикалык байланыш жок. Байланышы жок. Байланыш жок. Бул эми түшүнүктүү. Бирок кандай болгон күндө да сиз жана өзүңүз да айтып кеткендей, бүгүн социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү, фракция депутаттары кайсы бир тандоону кылышы керек болуп калды. Себеби парламенттик шайлоо жакындап келатат. Анан эки президент, бир партиянын, мурунку президент менен учурдагы президент бир партиянын алдында шайлоого бараары деле күмөн болуп калды. Акыркы камоолор болуп кетти, бири-бирине карата коррупцияга каршы күрөштүн алкагындагы пикир келишпестиктер болуп кетти. Анан Жээнбековдун командасы социал-демократиялык партиянын, эгерде Атамбаев жетектеген партия менен шайлоого барбачудай. Бул жагынан алганда кандай варианттар каралууда? Адатта депутаттар кимдер менен бараарын аныктап, азыртадан эле аракет көрө баштайт эмеспи? Эми акчалуу депутаттар аракет көрөт окшойт, акчасы жок депутаттарга айла жок дечи. Бирок мындай да, азыр ушул суроодор атпайбы, мына шайлоо жакындап калды. Шайлоого айла 2 жыл бар. Анан бул биринчиден, экинчиден шайлоого ким кандай кам көрүп жатат, анан эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Бул да чындык. Анан бирок партия экиге бөлүнүп калыптыр. Бүгүнкү партияда жүрүп, бүгүн ошол партиянын атына мандат алып олтургандар эртең кайсы бир партиянын арабасына түшүп бара турган жөнүндө сөздөр болуп жатса болуп жаткан чыгар. Бирок менин кабинетимде же менин кабинет сыртынан да сөздөр жүрбөйт.
көпчүлүгү менин мүнөзүмдү жакшы билгендиктен андай сөздөр менен маселе менен кайрылышпайт. Бирок мен Кыргызстан социал демократтар партиясынын депутаты болуп калгандан кийин мен ушул партияда эле калам. Анан кийин кайсы бир партия болобу, барабы, барбайбы, анан бул азыртан эле анализ берип атпайбы, бул эми Жээнбековдун командасы бул СДПК партиясы менен барбайт депчи. Ким билет, мүмкүн бир жылдан кийин ал киши дагы, Алмаз Шаршенович дагы эми экөөбүздүн эрегиштен партия жабыркабасын, кел партияны бир калыс нейтрал бир адамга бекитип берели, маселен жаштарга берели, маселен ошо Жанар Акаевге окшогон бир жигиттерге берип туруп, ошо партиянын жаңы жандандыруу кылып туруп, ошо партия менен алып сен экөө сырттан калыс карап туралы, эгер өзүбүздүн эме болбосо ошо партияга кирип коелу, анан жардам берели деген эле болуп калышы да мүмкүн да. Андай нерсени дагы жокко чыгарбаш керек да, четке какпаш керек. Анан азыртан эле СДПК бул өлдү, эми силер замандаш менен барасыңарбы, же республика менен барасыңарбы, Кыргызстан менен барасыңарбы деген бул эми чын айтканда аша армандык, ала чапкандык да. Негизи азыр анткени менен Атамбаев азыр саясатчылар менен жолугушууларды өткөрүп атат. Бул албетте бир консультациялар жүргүзүп атат деп айтып атышат, жазып атышат. Айрым саясатчылар муну бышыктап да катышат. Бул жагынан алганда Атамбаев кайсы бир өзүнө ошо шайлоого алда дагы эми саясий окуя эле бул шайлоодо. Ошо шайлоого даярдыкты баштадыбы, өзүнчө кандайдыр бир топ түзө баштады. Бул балким ушул азыркы бийликке карата оппозициялык күч болушу мүмкүнбү? Эми кандай болгон күндө дагы мен ачыгын айтып кетейин, ошо көп сурооду беришет да. Мен Алмазбек Шаршенович менен дагы Сооронбай Шаршенович менен дагы 20 жылдык достук байланыштамын. Алар экөө тең мени досум дешет. Кайсы жерге барбасын Ырскел досум дешет да. Мен экөөнө тартпаган, калыстыкты карманган кишимин. Анан акыркы жолу мен Алмазбек Шаршеновичтин туулган күндө мына 17-сентябрда куттуктап бардым. Мына ошондо сүйлөшүп отурганда 2020 жылкы парламенттик шайлоого даярдыктарды көрүп баштадым. Ошо баягы кандай кылып барабыз, кайсы аймактан кайсы талап келе барат деп, ал киши өзүнүн саясий ишмердигине партиянын саясий немесин өзү жеке алып баратыптыр. Бул анан бирок ал кишиден мен бир дагы жолу ошол Сооронбай Шариповичтин дарегине же болбосо жамандаган сөз укпайм да. Сооронбай Шариповичке деле баймай кирип турам мен. Башка депутаттарга көбүрөөк мен кирем болуш керек. Канча жолу кирдиңиз акыркы айда? Эгер баймай. Мен Сооронбай Шариповичке киргенме бир эле базар болду керек. Эки базар, бир базар. Жөн эле киресизби? Жөн эле мындай суранып кирип, өтүнүчтөр менен киресиң, кайсы нерсени кеңеш берип киресиң. Анан ал Сооронбай Шарипович бир дагы жолу Алмазбек Шаршеновичтин дарегине бир жаман сөз айтканын көргүлгөн элек. Мен Алмаз Шаршенович деле соке досум деп адил айтып калат. Бу деле Алмаз Шаршенович айтып калат. Анан мен таң калам да ошолорду экөөнү ушундай бир бири-бирине душман кылып коюп аткан адамдар. Албетте сиз эми баягы эки өлкө башчысынын ортосундагы мамилени жымсалдаганга аракет кылганыңыз менен мисалы ошол эле акыркы камоолорго байланыштуу. Алмазбек Атамбаевдин эң жакын өзөңгүлөштөрү болгон Сапар Исаковдун камалышында, Кубанычбек Кулматовдун камалышында, Албек Ибраимовдун камалышынан кийин эки саясатчынын ортосундагы мамиле абдан сонуу деп айтуу канчалык деңгээлде эч ким айта албайт. Булардын баардыгы мисалы азыр айтып атпайбы, бир нерсе болсо эле өткөндө да парламентте мына Березгейтмин жазуучу чыгарып жиберишти да. Ой, саясий куугунтук депчи. Ошол саясий куугунтук деп айткандардын баардыгы бул саясий куйтулук. Саясатта туруп уурлук кылсаң болот экен да, кийин анан куйтулук кылсаң болот экен да. Саясий куугунтук менен куйтулуктун айырмасы бар да. Саясатчы ууру болсо бул саясий куугунтук болот экен да. Жөнөкөй адам урдаса ал уурлук болот экен. Жок, ал билизгек боюнча. Жок, мен ошону айтып кетем да. Анан акыркы жанагы Сапар Жумакадыровичтин, Осмонбек Артыкбаевдин, Албек Кулматовдун камалыш боюнча эми бунун баардыгын эки президенттин, экс-президент менен эмки президент ортосундагы кагылышууларга же болбосо алардын ортосундагы жанагы карама-каршылыктарды жанатып жиберди да. Бирок турмуш көрсөтөт да. Алмазбек Шаршенович өзүнүн ошо куалалды ишенген кишилерин актап атат. Жок, бирок азыркы ошол камаган бийлик жок, булар болсо ошол Бишкек тесттеги аварияга катышып бар деп атат. Бирок аны сот далилдеш керек. Анан сотко чейин эле ала барбандыкка чыгарышат. Ким билет, эртең алардын баардыгына кылмыш иштердин баары кыскартылып чыгып кетсе. Анда эмне деп айтабыз? Сиз ишенесизби ошого? Мен бүгүнкү саясий кырдаалды эске алганда, бул жанагы
эрегиштен эрөлөт деп баягы чектен чыгып кетишти да. Чектен чыгып кетишти. Эгерде маселен жанагы камоолор шектенүү боло турган болсо ал тегиз жүрүш керек болчу. Тегиз жүрүш керек болчу. Эмне үчүн Бишкек тест боюнча башка адамдарга да айып тагылыш керек болчу да. Тизмеде канча адам эле? Жогорку кеңештин токтомунда. Канча адам эле? А бүгүн канчасы камады? Терип камаган өзү бул тандалма саясат жүрүп аткандан кабар берип атпайбы. Мен ошону айтып турсам, бардык айтчуктар ой бул атамай кууп кетти. А сиз мисалы президент менен бат-бат жолугуп турабыз атпайсызбы? Сиз ушуну айттыңызбы ушундай пикириңизди мисалы үчүн? Мен көп эле нерселерди айтам. Көп эле нерселерди айтам, ал киши эске алат. Эми мындай да, Алмазбек Шаршеновичтин аброюнун же болбосо кадыр баркынын алсырап кетишине кимдер? Анын эң кирде жалганчы жардамчылары, жан бакчы, жан сакчылар себеп болгон. Мындайча айтканда тегерек болгон. А ким кептилдик берет? Бүгүнкү президентибиздин тегерендейлердин баары таза адамдар иштеп атат деп. Алмазбек Шаршенович өздөрү айтып атат. Соке досум мен сыяктуу болуп адыр алдам жаткан чыгар дейт. Мен деле тегеремин ишенip жүрө бериптирмин, бирок таза эместер бар экен деп. Ал деле мойнуна алып атат. Демек, а эртең Сооронбай Шарипович мойнуна алышы мүмкүн да. Мен деле туура ушундай болгон экенмин деп. Мына саясат башка. Демек, Атамбаев өзүнүн кетирген кемчиликтерин анализдеп анан мойнуна алып жатат деп айтсак болот экен. Жок, айрымдары моюнча мойнуна албашка баргасы жок. Эми мындай иштер чыгып атса эми Белизгейттин мойнуна алышы мүмкүнбү? Белизгейт боюнча берде козголгон кылмыш да жок болчу. Бунун жөнү саясат кылып атат. Белизгейт боюнча мамлекетте зыян тарткан жок, моралдык гана зыян бар болчу, бул административдик эле жаза болчу. Алар ар намысыма шек келди деп граждандык сот менен бериптирип утуп алса болмокто. Эми аны бир кылмыш иштеп кетпей, кылмыш козголгон жок да. Ал жерде чылгый саясат. Белизгейт боюнча. А Бишкек тест боюнча, бул чында ар жерде коррупция болгон. Бирок коррупцияны ким кылган? Аралашкан адамдар ким болгон? Жогорку кеңештин эмне үчүн 3 комитеттин төрагасы бүгүн эч жерде жооп бербей отурат? Азыр ушул тапта Кореяда Кыргызстандын элчиси пресс-конференция берип атат да. Аны ушул айтып атат, мисалы кадр маселесинде президентке кирейин десем, бир 10 мисалы жана Каденова сыяктуулардан дагы бир 10 чакты киши бар. Мен ошолор тууралуу маалымат берейин десем, мен аппарат киргизбей атат деп маалымат берип атат азыр. Сиз деги эле ушул кадр саясатына, кадрлардын маданий деңгээлине кандай баа бересиз бүгүнкү күндө? Эми кандай баа бересиз деп бир канча айтып атасыздар. Мен бул өкмөт келгенде эле баа бергем. Чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келди, балдардын өкмөтү болуп жатты. Бул өкмөттө мен үмүтүм жок деген. Андан берки кадр саясаттын бардыгында кадр саясатына калпсыздыктар чыгып атат. Биринин артынан бири чыгып атат. Мына өткөндө мамлекеттик жана комитет башчысына караганда кандайсын айтты. Мына азыркы кечеги сиз айтып аткан окуя. Өкмөттүн өкүлү, министрдин орун басары ушундай нерсе көрсө аны кызматтан бошотуп коет атпайбы? Кызматтан кечинде өкмөт башчы бошотот. А эмне үчүн берене менен бошоткон жок? Өкмөт же болбосо жанагы завутраты доверие деп туруп Райым Матраимовду, Манас Арабаевдерди албады беле? Кайта мамлекеттик кызматка келбей турган берене менен алган болчу. Анан өкмөттүн ар намысы кадыры бар болсо, ошол өкмөттүн аброюна эл аралык деңгээлде шек келтирген адамды анан жылуу жумшак кызматтан алып койгон өзү бул кадр саясатта калпыстардын оны кабар берет. Суроону бере кетейинчи. Мына бүгүн ошо Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан айтып атат, бул жерде ошо аппараттагылар Каденова боюнча маалыматты жашырууга да аракет кылышты. Демек, бул жерде ошо кызыкчылыктар жатат деп, анан дагы бир ушуга улай эле дагы бир суроону берейин деп жатам. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков Геминдеги ошо Геминдин тургундары менен жолугушууда мен үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм. Менин ага тууганым эч кандай аралашпайт. Мен эки президенттин мындай ачуу сабагын жакшы алдым, андан жыйынтык чыгардым деп жатат. Бирок ушул сыяктуу, мисалы элчи көтөргөн сыяктуу маселелерден улам канчалык деңгээлде ушул президенттин ага тууганы, жакындары бийлик системасында таасири болбой жатат деп сиз ишенимдүү түрдө айта аласыз? Парламентте мындай сүйлөшө келсең көп эле сөз айтылат. Деди, мен Сооронбай Шариповичтин агасындагы инисине жакшы элем саясатка аралаша турган Асылбек Шариповичти, анан Жусупбек Шариповичти.
экөө минуттың бир деле момент этемин. Асылбек Шариповичтин кайсы бир иштерге аралашып жатты, кайсы бир кадрларга аралашып, кайсы бир иштерге мындай көзөмөлдөп жатыптыр, же болбосо таасир берип жатыптыр деген ушактарды угуп алып анан мен бетке айтам да ушундай деген сөз чыгып атат. Асылбек Шарипович десем, ал өзү менден угалып таңгалып тиле чок деп элеген тооктай секирип кетет. Ырыскел деген ошондой немелер көрсөң сен биринчи көтөрүп чык. Мен тааныбайм да көргөн да эмесмин ал кишини. Сен ишенме деп анан көпчүлүк берден жаманатты кылышы мүмкүн. Анан Жусупбек Шариповичтин эле бир инисини ушундай президент болуп турганда анын артынан бир кандайдыр бир соодаларды, саясий иштерди жасап анан жаманатты кылайын деген ой болбосо керек да. Кайсыл эле бир тууганын жамандык кыласың. Азыр кандай кылсаң дагы иш болсо дагы президент эмес президенттин бир туугандарына байлашат да. Анан алар деле өтө сак мамиле кылышат. Ал экөө тең жогорку, мисалы Асылбек Шарипович спикер болгон, тиги губернатор болгон киши. Андайга барбаса керек. Кандай деп ойлойсуз? Ушул андай болгондо Сооронбай Жээнбеков мына 1 жылга чукулдап калды, президент болуп келип иштеп баштаганда. Кайсы иштери, кайсы аракеттери сизди канааттандырып атат, ыраазы болуп атасыз? Мен кайсы иштерине ыраазы болом, мунун албетте баягы биринчи жөнөкөйлүгү, экинчиден мындай ар бийликтин өзүнө, маселен аткаруу бийлиги деп коелу, аткаруу бийлигинин иштерине аралашпагандыгы, өкмөт өзү чечип жаткандыгы, өкмөткө мындай өзгөчө бир таасир берип, тиги бул иштерге кадрларга кийлигишпегендиги, андан кийин жогорку кеңештин кийлигишпегенин мен өзүм эле көрүп турам да, аралашып жүрөм да. Же болбосо бизге билчүбүз да мурун 7 аташтан келчи, буну тияка сунуштайбыз, бул комитетке бул маселени көтөрөбүз, бул маселени көтөрөбүз, бул жерде мындай баа беребиз, тиги жерде мындай деп, бул андай нерселерди баарын токтотtu. Ар бир бийлик өзүнүн функциялдык милдеттерин аткарыш керек. Аралаштырбаш керек. Мындайча айтканда, анан экинчи коррупцияга каршы күрөштү жакшы неме кылды, жакшы жарыя кылган, бирок аягы чын айтыш керек, башы катуу башталган. Анан кийин аягында баягы бош анау каттуу калдырайт деп коет. Аягы башыңдап кетти. Аны мен көрүп эле турам, аны эл деле көрүп турат. Анан эртең деле мына 1 жыл болот Сооронбай Шарипович эл деле сурап баштайт да. Кана баягы убадалар дейт да. Убаданын дысы менен ырысы алмашпаш керек да. Сиз айтып жатасыз, өкмөттүн ишине кийлигишкен жок, өкмөт өз арабасын өзү тартып жатат депчи. Бирок азыркы сиз сындап аткан өкмөттү ким алып келди анда? Социал-демократиялык партия алып келдиби, ким алып келди? Эми буну коалицияга кирген көпчүлүктөр ошол биргеликте чечтеш керек. Албетте мен өкмөттүн бир күндө эле түндө эле түзүлүп калып, эртең менен программа менен чыкканда мен сындаган болчумун. Ушу кандай болсун, анан ушул бараткан өкмөттүн дагы кишилер сындан болчу. Мен кийин айттым, бул кандай өкмөт болот деп. Бирок бул Марс башар деп коет, күтүлбөгөн жерден түзүлгөн өкмөт болчу да. Анан кийин мен аны сындагам, сындай берем, сындап да келем. Мен башка өкмөттөрдө сындап келгем. Анан кийин ушул өкмөттүн баардыгын, курамын баардыгын ушул киши өзү чечти. Буну көргөзгөнгө мен ишенбейм. Анткени мен билем, сыртынан деле билем, угуп деле жүрөм, кайсы министрди, кайсы партия, кайсы квота менен сунуштурганын. Жакшы, азыр эми негизи башкарууда, мамлекет башкарууда позиция, оппозиция болот, бардык дүйнө жүзүндө тажрыйба ошондой. Кыргызстан ушундай уникалдуу өлкө экен. Позиция ким оппозиция экендиги парламентте азыркыга чейин биз жакшы түшүнө албай келатабыз да. Албетте де юре эки оппозициядагы саясий партиялар, бирок алар фракция деп атканым, алар дайыма ушу мамлекеттин саясатын колдоп жүрүшөт, бир оппозициялык бир сунуштарды айтып, демилгелерди көтөрүп, андай жол эмес, мындай жол менен өнүгүшүбүз керек деген бир куурчу, же болбосо бир жакшы ынандыра турган демилгелер менен чыкканын биз деле угуп элекпиз чындыгындачы. Мындай ар кандай көз карашта деги эле бүгүнкү күндүн оппозициясы барбы? Ким оппозиция? Туура айтасыз. Мен ушуга сиз сыртыңыздан ошо суроого жооп таппай келсеңиз, мен парламенттин ичинде отуруп, ушул суроону өзүм өзгөм да. Бизде парламенттик оппозиция бар. Бирок парламенттик оппозиция десек, парламенттик оппозиция кайта өкмөттүн отчету келгенде, же болбосо башкы прокуратура отчетунда биринчи адвокат ошолор болушат. Анан айтам да, силер деген оппозициясыңар. Тең салмактуулукта кармаш керек. Силер өкмөттү дагы, башкы прокурор дагы, жогорку сотту дагы силер ачуу сын пикирге айтып өзгөрдү айтпайсыңарбы? Жок, эми биз баягы парламенттик неме үчүн биз колдоп койдук дечи. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы буга чейин республикада жур же башка партия оппозицияда болуп келгени менен оппозициянын талаптарын аткара алган эмес.
алар саясий соодалашуунун алкагында жашап келишкен. Парламенттен мен азыр мына ушу 6-кыркычта бир гана оппозицияны көрдүм, ал Өмүрбек Чиркеш Текебаев болду. Башка оппозицияны көргөн жокмун. Анан жанар экөөсү эле оппозиция болгон аракет кылып жүрөбүз. Чын айтканда парламенттик оппозициялык партия позициялык партиядан эч айырмасы жок. Дал ушул Текебаев боюнча биздин угармандар да суроолорду берип жатышат. Мисалы бүгүнкү күндө сиз мамилем жакшы деп аткан Атамбаевдин башкаруусундагы жылдарда саясий туткундар деген түшүнүк пайда болду. Алардын катарында ушу Текебаев баш болгон бир катар саясатчылар жөнүндө айтылып келатат. Анан аларды боюнча сиздин позицияңыз кандай? Бүгүнкү күндө абактан чыгышы керек беле? Эми Өмүрбек Чиркешевичтин козголгон кылмыш ишинде мамлекетте бир зыян тарса, анда айтсаң болот эле. Же мамлекеттин бедели түшүп калса, анда бир нерсени айтсаң болот эле да. Эми бир Орусиянын Маевский деген немесин алдап кетти деп камап коюшту да. Эгер андай логика менен бара турган болсо, Кыргызстандагы бийликтеги адамдардын жарымысын камаса болот. Парламентте киши калбай калбайбы? Өкмөттө да киши калбай калбайбы? Бул эми алдамчылык болсо, ал эки адамдын ортосунда алдамчылык болду. Бирок мамлекет зыян тарткан жок да. Мына ушул жагынан алып көргөндө, мисалы, эми Өмүрбек Чиркешевич менен Алмазбек Шаршевичтин ортосунда мен мамилелерди абдан жакшы элем. Бири майдаланып кетти, бири пайдаланып кетти да. Кыскача жооп бергенде. Бирөө майдаланбаш керек болчу, экинчиси пайдаланбаш керек болчу. Туура эмес камай турган болсо, сиздин логика боюнча ким жоопкерчилик тартыш керек? Мисалы, 1 саат эмес, 1 минутага адамдын эркиндигин чектөөгө болбойт. Эгерде чындыгында эле ким жоопкерчиликте сиз атай аласызбы? Кимдир бирөөнү? Албетте, укук коргоо органдары менен сот органдары да, ишти козгой турган укук коргоо органдары, ал эми соттой турган сот органдары да. Бир эле прокуратура, бир эле Өмүрбек Чиркешевич. Бүгүнкү күндө канча деген карапайым эл ушул укук коргоо органдары жанагынан адилет сотторунун азабынан жатышат да. Бир күн эмес, 1 саат эмес, 6 жылдан бери акыйкатка жетпегендер бар да. Бирок ошол укук коргоо органдарына буйрук берген ошол учурдагы президент бар болчу. Алардын жоопкерчилиги кандай болот? Мындай болуп атпайбы? Мына жоопкерчилик деп өзүң жакшы суроо бердиң да. Аида Салянова жакында бир кескен интервьюда айтты. Мен жанагы Ата журт партиясындагы лидерлерди камак калгандагы же болбосо кылмыш ишин козгогондо Атамбаев мага түздөн түз тапшырма берген эмес. Мен өзүм жеке демилге менен аларды камадым деди. Алардын баары бүгүн жарымы сакталып кетти, жарымысы такталып кетти, жарымысы сакталып жүрөт да. Анда ал киши эмнеге жоопкерчилик тартпаш керек? Атамекен акыйкатты издесе ошо Саляновду да кошо айтпайбы? Сиз жана айтып атпайсызбы, Атамбаевдин айрым кемчиликтерин оюна алып атат деп, кандайдыр бир деңгээлде ушундай маалимат айттыңыз окшойт. Көп азыркы саясатчылар, Жээнбековдун командасындагылар да, көбүнчө айтып атышат, ушул Атамбаевди керек болсо жоопко тартышка туура келип атат. Акыркы саясий окуялар, кылмыштар, коррупциялык аракеттер, мисалы үчүн ТЭЦ жана башка Белизгейтти да айтып атышат. Ушундайларды эске алганда деп. Ал тургай экс-президенттин жөнүндөгү мыйзамды кайра карап чыгыш керек, статусту алыш керек деген мыйзам иштелип чыкты, билесиз да, долбоор иштелип чыкты. Ошол долбоорго сиз кандай карап атасыз азыр? Колдоп атасызбы, каршысызбы? Бул эми албетте түздөн түз көпчүлүк саясат талдоочулар айтып атат, түздөн түз Атамбаевдин экс-президенттик макамын алыш максаты деп. Ал эмес Масалиев айтты, ал бул мыйзам кирбеген күндө дагы мыйзамда экс-президент деген макамды алып коюунун жолдору бар деп. Эми бул мындай да, ошол мыйзам жөнүндө айтышып атпайбы? Мыйзам жок, бул Конституцияда каралган нерсе. Конституциялык мыйзамга Конституцияга өзгөртүү кириш керек. Президенттин анан бул деги эле ошол бул макамга жашынып алып туруп, анан кол тийбестигин пайдаланып алып турган коркутуп атыр. Буну мындай мыйзам менен коркутуш керек деген бул чын айтайынбы, көрпенделик. Бул жөн эле саясат. Эч ким ага барбайт дагы, эч ким аны албайт дагы. Ал кишилер чыгып айтат. Анан бүгүнкү күндө ошол жанагы эки мурунку жанагы кийинки президенттин ортосундагы кагышууларды же болбосо аларды бири-бирине өтө жек көрүшкөн ошол эки президент тегерендигилер. Ошолордун саясат курган таасиринен ушунчалык алсыратып жиберишти да. Маселен ошол эле жанагы Икрам Илмянов. Ал каякта азыр? Эмне үчүн Сиз билбесеңиз биз билбейбиз да. Мына ошолор жөнүндө
сөз жок да. Же алар эмне апакай болгонбу? Апакай биз баардыгыбыз билебиз да. Анан билип туруп эле аларга көз жумуп коюп, башка таасирдүү адамдарга көз жумуп коюп Айнуш Нилмиянов жөнүндө сиз анда учурунда айткан жоксуз, ошол Атамбаевга айтып. Сиз эмне менен далилдеп бересиз? Мен айткан жок деп. Мен айтып эле келгем. Көпчүлүк мисалы үчүн ушул бул момундай иштерди жасап атат, алыңыз десип айтсаңыз, реакция кылган жокпу мисалы Атамбаев? Мен Алмазбек Шаршеновичке ошол эң негизгиси анымага көп таарынып жүргөнү, мен Фарид Аблизович менен Икрам Имановдон саясаттагы таасирлерин кулагына куюп айтып жүргөнмүн. Айтып эле жүргөнмүн. Акыркы жолку партиянын, фракциянын депутаттарын чакырганда мен 10-15 мүнөт ачуу кыйкырыкка салып туруп мен айтып чыккам. Мына ушундай болмок деп. Бирок жыйынтык болгон жок сиздин айтканыңыздан эч кандай, Эми жыйынтык болгон жок болгондо мен азыр бүгүн экөө тең ошол таасирдүү эки адам тең жок да, эки жакта жок да. Эми ушул кийин ушул сыяктуу суроо болбошу. Бүгүнкү президенттин тегерегиндегилер жөнүндө айтып атасызбы? Президентке мисалы кимдерди атай аласыз? Эгерде чындыгында эле мамилени бузууга, анан президенттин айрым каталык кетирүүсүнө мындай өбөлгө болгон адамдар жөнүндө. Неме азырча мисалы мен киргенде деле айттым, азыр жаңы мындай Икрамга окшогондор, жаңы Фаридке окшогондор пайда болуп баштаптыр. Эл арасында сөздөр ушундай чыгып жатат. Мен өзүмдөн сезип атам, Сооронбай Шарипович. Мурунку бийлик дагы, андан кийинки бийликтер дагы мага бирдеке тапканга мени өзүн жапканга аракет кылып келишкен. Азыркылар деле мен ошентип систем турат окшойт, ошондо аракеттери бар. Абайлаңыз, сак болуңуз деп мен айтып эле келем. Конкрет фамилиялар ата аласызбы азыр? Конкрет аташка негиз жок. Аташка негиз жок. Бирок аракеттери бар. Мен жалпысынан эми бүгүн саясий айдыңдагы эки президенттин мамилеси жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок ушул эки президенттин мамилеси, оппозиция, анын коррупциялык иштер, коррупцияга каршы күрөш дегендин артында мамлекеттин багыты, кызыкчылыгы жөнүндө сөз да. Мисалы бүгүн экөө урушпай эле койсо болмок, жанындагылар мамилесин бузуп койду дегенибиз менен өлкөнүн абалы анча жакшы эмес экендиги баарыбызга белгилүү да. Ушул жагынан алганда жоопкерчилик кимде? Анан өлкө канчалык деңгээлде туура багытта баратат? Сен туура нерсени айтып атасың да, баягы эрегиштен нер өлөт дегендей, бүгүнкү күндө эрегиштен эр эмес, эрегиштен эл өлүп атат. Экономика өлүп атат. Жылыш жок. Бири-бирине болгон аңдып, бири-бирине болгон жанагы билдирүүлөрүнөн экономика өнүгөн жок да. Башка инвесторлор барды, Кыргызстанда бийлик дагы алмашып кетеби деген чоочулоодон инвесторлор келип жатат. Бүгүн ачык айтыш керек, тендерлер өтпөй жатат. Бүгүн каражат жок. Айлыктар көбөйгөн жок. Пенсия пособие көбөйгөн жок. Анан эмнеси менен эме алабыз? Ушул эртерээк элдин эң негизгиси ушул эки президенттин эрегиши токтосо экен, эл алдыга жылса экен, экономика алдыга жылса экен деп турда. Мамлекет азыр буга маани бербеш керек. Өкмөт өзүнүн нугу менен кетиш керек болчу. Ал бизге берген бюджетке, же болбосо биз бекиткен бюджет менен керек да. Булар дагы эң киден болуп турбайбы? Качан бул ушул этегине чыгат экен, бир жаңсыл болсо экен деген нерсе бир жылдан бери бир эле бизде эмес. Бүтүн кыргыз мамлекетин кыйнап бүтті. Мамлекеттин кызыкчылыгы эки адамдын кызыкчылыгын жоготуш керек. Ушуну эске албай атат эки киши. Жалпысынан саясий кырдаал жөнүндө кеп кылдык. Президенттердин мамилеси тууралуу, эми сиз тууралуу дагы жана биз келет деп анонс кылып келсек, айрым суроолор болду. Көбүн эсе ошол айрым маалыматтык сайттар сиздин дипломуңузга байланыштуу маселени көтөрө калып жүрүшөт. Жогорку окуу жайда окубай туруп эле дипломду сатып алган деп. Бул боюнча сиздин комментарийиңиз берип келесиз, бирок айрым мындай коомго жете элек окшойт. Анан айрымдар айтып атат, группалаштарын санап бере алабы деп. Мындай, менде бир эмес, бир эки-үч диплом бар. Кыргызстандагы дипломдар бар, Учкун акционердик коомунда жазалат. Аны жакшы билесиңер. Мен ал жерде директор болгом. Анан 2-3 диплом жаза албайм, эмне эшекте калып жүрүптүрм ошол жерде. Эгерде ошол шек жараткан киши укук коргоо органдарына кайрылсын. Анан кийин далилдеп берсин. Жок, атын чыгарсын, мен далилдеп берем ага. Жакшы, анда дагы бир суроо да ушул. Сизге негизи коомчулукта саясатчы катары ар кандай мүнөздөмөлөрдү беришет. Жириновский деп айтып жүрүшөт. Ушундай жамакчылыгыңыз да көп айтышат. Частушечник болуп кетти. Бул саясатчы эмес эле, бир саясий олуттуулугун жоготуп баратат Момбеков дегенде пикирлер айтылат. Мындай сөздөр сизди мындай чыга атпайбы? Жок.
тарыхты журмаласаң болот, тарыхты бурмаласаң болбойт. Кимдин саясаттагы жүрүштөрүн, же болбосо караштарын саясат эмес, тарых бага берсин да. А мен саясаттагы менин кадамдарыма, мен өзүм кылып аткан нерселерге мен эч качан өкүнгөн эмесмин. Мен бүгүн эле ара чоладон саясатка келип калган жок. Мен 15 жыл саясий баяндамачы болуп, журналист болуп жүргөм, укук коргоочу болуп жүргөм. Саясаттын казанында көп эле кайнап келгем. Анан менин жүрүшүм бүгүн эле өзгөрүп кетти, бүгүн эле бирок таскагым катырланып кетиши мүмкүн. А бирок көз карашы башкалардын баардыгы эле бир нукта, бир нерсе келатканда мен өзүм багып кетем. Анан эч качан өкүнбөйм, эл айтып берет. Бирөө айтат экен, сен артист болуп кеттиң дейт, бирөө айтат сен журналист болуп кеттиң дейт, сен бирөө айтат сен куудур болуп кеттиң, филармонияга эле иштебейсиңби деп. Бирок айтылып турган сөздүн өзү жакшы. Сиз ошол коомдо азгырылып кеткен жоксузбу? Мисалы депутат катары азыр кандай эмне мыйзамдар иштеп чыктыңыз? Эмне канча мыйзам иштеп чыктыңыз? Кандай салып коштуңуз? Мындай да, мыйзамды кеп иштеп чыкканда эмес, мыйзамды алып туруп эле соавтор болуп кошулуп жазып койсоң болот. Кеп мыйзамды жиликтегенде, анан иликтегенде, ошол мыйзам канчалык деңгээлде иштеп кетет, өкмөткө кандай жардам берет, элге кандай жасат. Мен мына ачык эле айтам, мен 4-5 мыйзамдын гана авторумун. Азыр амнистия боюнча мыйзамды жазып чыктым. Жакында Исхак Масалиевтердин мыйзамы сунуш кылынса, ошо менен эле кошуп туруп, жана 7-8 ноябрь карата репрессиянын күнүнө карата ошол мыйзамды кабыл алсакпы, мисалы камоолор өтө эле көп болуп кетти. Ошолорду бир аз басаңдатсакпы, ошол 6 жылдын ичинде канча деген саясатчылар саясаттын курмандыгы болушуп кеткен. Ошондой нерселер бар. Ошолорго эми баягы жазаларын жеңилдеткенге деп мыйзам долбоон иштеп чыкканбыз. Дагы бир суроону бербей кетсек болбойт. Мисалы парламент депутаттары өкмөт жөнүндө көп кеп кылдык, президент жөнүндө көп кеп кылдык. Парламенттин жалпы деңгээли сизди канааттандырабы? Жок, мен өзүм депутат катары баягы айтпасам болот эле, бирок мен өзүм ошо парламенттин ишмердигине канааттанбай келем. Анткени парламентаризмде, парламенттик өлкөдө парламент күчтүү болмойнчо өкмөт күчтүү боло албайт. Мамлекет күчтүү боло албайт. Бизде парламент алсыз, акылсыз эмес, алсыз. Анткени бирде өкмөттүн көзүн карайбыз, бирде аппарат президенттин көзүн карайбыз. Биз баягы мамлекеттин кызыкчылыгына көбүрөөк карайбыз. Бирок ошол бизге ишеним артып алып бизди пайдаланган бийликтегилер көбүнесе башка кызыктар менен кайчы келип кетет, каршы келип кетет. Биздин рубриканын дагы бир дайым суралып келген суроолорунун бири бар. Бул эми баягы коомчулукта ошол мамлекетке кызматка баргандан кийин эле коррупциялык иштер, жанагы байлыгы боюнча маселе көтөрүлөт эмеспи? Сиз канча байлыгыңыз бар? Менин байлыгым менин жан дүйнөм, анан менин үй бүлөм. Ал эми каражат жактан таба турган мемлекеттик менин кичинекей мини басмаканам бар. Негизги каражатты мен ошол жактан табам. Анан кийин жерлерим бар, анча мынча жер менен алектенип бизнес кылып койгон дагы жайларым бар. Айылда жерим бар, малым бар дегендей. Анан эң эле көп менин негизги байлыгым бул менин досторум. Ошол досторум аркылуу мен көп нерсе жасадым. Каражат маселеси мен үчүн чоң маселе эмес. Президент досторуңуз дагы бирдей мамиледеги. Мисалы ачык эле айтайын, Алмазбек Шаршенович убагында президент болуп турган кезде мага көп материалдык жардам берген. Ошол эле тамды салып бергенге көп каражат берген, машина алганга да ошол көп каражаттарды берген, жер алганга да ошол каражат берген. Аны мен тана албайм. Демек карызсыз. Карыз эмесмин, ал менин эмгегимди деп берген. Ал мүмкүн мага карыз болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков болду. Маекти Бурулкан Сарыгулова жана Бактасан Капардык. Саламатта калыңыз.